Мен айылым көрсөтүүсү бул жолкусунда Чоңалай жергесине сапар алды. Ал эми биз Кыргызстандагы эң бийик ашуулардын бири болгон Талдык ашуусунда турабыз. Талдык ашуусу деңиз деңгээлинен 3615 метр бийиктикте жайгашкан. Ооба, бул Кыргызстандын бийик ашууларынан десек болот. Негизи Берзат Чоңалай жергеси тарыхый жерлерге бай келет экен да. Албетте. Ошол жерлерде өзүбүздүн көрүүчүлөргө тартууласак кандай дейсиң? Анда чогуу биз менен биргеликте болуңуздар, биз сиздерге кызыктарды тартуулайбыз. Бизден алыстаңыздар. Кеттик, суук болуп кетти. Кыргызстандын дагы бир кооз аймагын көздөй жөнөдүк. Чоңалай району район облусунан 300 км аралыкта деңиз деңгээлинен 2900-3000 метр бийиктикте жайгашкан. Асман тиреген бийик тоолору, көк кашка суулары, мээс эргиткен мээлүн жери жана тарыхый баалуулуктар мыкты сакталган чөлкөм. Дал ушул аймакка ашууларды ашып барабыз. Ыйман менен кенге бай берекелүү Чоңалай деп биз көксүгөн жерибизге да жетип келдик. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум кыргыз элим. Биз бул чарылышыбызда өзгөчө Ош облусунун Чоңалай жергесине болмокчу. Кыргызстандын эң түштүгүндө жайгашкан Чоңалай жергеси түштүк батышынан Тажикстан менен чектешет. Чектешкен аймактын жашоо шарты кандай болду экен, таанышып көрөлү. Анан дагы 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылына карата кандай алгылыктуу иштер жасалып жатат экен. Бир таанышып көрөлү барып. Ооба, Берзат, баралы көрөлү айыл элинин жашоосун жакындан. Чагылдырып берели. Ооба, бизден алыстабаңыздар. Дароот Коргон Ош облусундагы Чоңалай районунун жана Дароот Коргон айыл өкмөтүнүн борбору. Кыштак Алай өрөөнүнүн батыш бөлүгүндө Кызыл суу суусунун боюнда деңиз деңгээлинен 2460 метр бийиктикте жайгашкан. Облустун борборунан жана темир жол бекети Ош шаарынан 286 чакырым түштүк батыш тарапта. Кыштак 1885-жылы негизделген. Калкынын саны 6000ге чукул. Негизинен мал чарбасында эмгектенет. 2 орто мектеп, бала-бакча, маданият үйү, клуб, райондук жана балдар китепканасы бар. Оорукана, ФАП, үй-бүлөлүк врачтар тобу иштейт. Бүгүнкү күндө негизинен айылдын инфратүзүмүн өнүктүрүү боюнча биз көптөгөн иштер жасап атабыз. Биринчи кезекте ошол быйылгы жылы атайын долбоор жаздык ушул айылды жарыктандыруу боюнча. Айылда негизинен бир эле чоң көчөбүз бар. Ушул көчөгө жарыктандыруу быйылгы жылы курабыз. Анан ушул айылдын жогору жагында чектеш Кызыл Туу айылы, анан ПМК участкасы дейт. Ушул участкаларда, кырар участкаларында таза суу маселеси жок эле. Кудай кааласа ошол таза суу маселесине биз колго алып, быйылгы жылы таза сууну беребиз. Андан кийин айылда ошо жумуш орундары менен камсыз кылуу боюнча айылды атайын тигүү цехини салып атабыз. Кудай кааласа ошо 46 жумушчу орун менен тигүү цех куруп атабыз, ушулар болот. Айылга кире бергенде эле бизди базары абдан кызыктырды. Жолдун боюнда жайгашкан базарды бир кыдырып чыгууну туура көрдүк. Кайналар чыгып калдыбы? Канчадан болтат? Сомдон экен. Кайналар чыгып калыптыр. Компот кылыш керек экен, буну? Сооңуздар жакшы? Бул жакта дарбыздар го? Дарбыздар бышып калыптыр да. Каяктан алып келдиңиздер? Шамал сайдан. Аябай алыс жерден алып келиптир го. Канчадан сатасыздар эми? Бир дарбыз жесе окшойт. Сомдон. Ошентип окшойбуз а? Бирөөсү 100 сомбу? Кымбат эмеспи? Сазеле жолдун нече карап. Бул экинчи түшүмү да ошондо, же үчүнчүбү? Экинчи. Жакшы. Деги соодаңыздар жакшыбы? Жакшы да. Соодаңыздар берсин. Болуптур. Макул. Анда базар айланалы ичине кирип. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бул жак айыл жеринде бүт бардык нерселерди сатып турасыздарбы? Бул жакта кийимдер бар экен, казы. Карасам? Кийим аласыңбы?
Мына костюм аябай сонун экен. Ляззат, бир нерсе жейсиңби? Сонун нерселер. Курсагым аябай ачты. Не алып бересиң? Өзүң алып ал, мен алып берейин. Болду, ташал. Азыр келет, э? 20 сом болду мунуз. Ким төлөйт? Эркек киши төлөйт беле? Эле жеп коюна, салмашты. Кыздар төлөсө деле эч нерсе болот беле? Жентилмен болуш керек да. Айда окшомб атам. Мынакай. Рахмат эже. Рахмат, аман болуңуз. Содаңыз берсин. Фердат, бул жакта кийимдер сатат экен, кирип көрбөйлүбү? Мен кийим алып кетишим керек ушул жерденчи. Бул жакта менимче эркектерге да кийимдер бар экен. Мага аяктуу жок ушул да. Канча сом муну? Казы? Казы. Мынаны кийип көрбөйсүң? Төсү. Мен ушундай футболкам бар. Окшош кийип алабыз. Чоң экен. Кичине размери барбы эже? Мага бир аз чоң экен, э? Жакшы, эже. Эже, соода кандай болуп атат сиздерде? Суу жеринде. Соода эми базар күндөрү жакшы эле болот. Башка күндөр сезондорубуз башталган мезгилде акчаларыбыз чөпкө кетет, сезонго жер айдайттар. Кайсыл жактан товарларды алып келесиздер? Чек ара жакын, Тажикстан, Кытайлардан эмеспи? Жок, менин товарларым бүт эле Бишкектен келет. Себеби балдарым Дордойдо иштейт. Өздөрү соода кылат анан. Мен товарга деле барбайм, акчаны саткан акчамды чогултуп эле салып жиберем. Жакшы, Алып жакшы. кайра салып жиберем бизге. Болуп турганда сизге чалуу келип калыптыр. Соодаңызды кыла бериңиз, биз базар кыдырып айланып берели. Болуп тура эже? Макул. Мына бул айылда жок нерсенин өзүн таба кыйын экен. Кичинекей чакан дүкөнчөлөрдө бүт бар экен. Кийим десең кийимди табасың, азык-түлүк десең азык-түлүк, идиш-аяк десең идиш-аяк. Кыскасы, оюнчуктар бар экен. ооба да. Кыскасы базар аябай сонун экен, бүт баарын тапса болот. Эже, биз саламатсызбы? Менин айылым көрсөтүшүнөн келгенбиз. Айылды эң алгачкы эле киргенде эле базарына көзүбүз түштү. Базарын кыдырып чыгып, эми Дарыоткоргон деген бир тарыхый жер бар экен. Ошол жерге кызыгып барып көрүүнү эп көрүп аткан болчу. Кайсыл жерде, дареги кандай, канча өтсөк болот ал жака? Кайсы жер десем? Сен Коргонгобу? Коргонго. Коргонго бул жерден барасыңар, мечит бар, чоң центральный мечит. Мечиттин жанынан өтсөңөр эле мечиттин аркасында чоң коргон бар. Алимбек Татканын коргону. Жакшы. Анан ал жерде адамдар барбы карай турган? Болсо керек. Болсо, ошол адамдын телефон номери болсо бересизби, а? Биз жазып алалы. Кимден алсак болот? Ушул жакын арада адамдардын алсак болот? Алсаңар болот. Анда сураштырып көрөлү, э? Макул, рахмат эже. Болот. Билишеби? Болуптур, рахмат. Кыштактын жанында Кокон хандыгынын учурунда курулган чептин калдыгы сакталган. Дал ушул райондун Дарыоткоргон айылынан орун алган. Кылымдан кылымга жашап келе жаткан кулдатка чебин да кезиктирүүгө болот. Тарыхый мааниси терең. Бул жайда Дарыоткоргон деп аталат. Доор баскан жердин тарыхына да абдан кызыктык. Бул коргондагы аябай кызык экен. Чындыгында азыр биз базардагы элдерден сураштырып, мына ушул коргонго байланыштуу тарыхты билүү үчүн телефон чалып байланышып, бул жерге келип отурган чагыбыз агабыз да күтүп калган чыгар. Ооба. Мына агабыз күтүп калыптыр. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Күтүп койбодукпу? Күтүп койдук, Анда кирип таанышалы. Дарыоткоргон тууралуу маалымат айтып бериңиз, Охо, аябай чоң. Чоң коргон экен, Айылдын аты ушу коргонго байланыштуу Дарыоткоргон деп ошонун аталып калган. Кызык экен. Эмне үчүн мындай Дарыоткоргон деп аталып калган? Эми Кокон хандыгынын убагында Кокон хандыгынын тарыхын эми баардыгыңар билесиңер. Ошо Кыргызстандын ар жерлерине өздөрүнүн ушу бийликтерин чыңдаш үчүн жерлерде ушундай коргондор курулган да, мына Дарыоткоргон, Кызыл коргон, Сопу коргон дегендер бар.
ошонун атынан коргон болуп калган. Бул Кокон хандыгынын ушу түштүктөгү, Кокон хандыгынын түштүк жагындагы эң таяныч чекити болгон да. Себеби Даработ коргон жайгашкан жер 9 жолдун тоому болгон да. Биягы Кытай, Кашкарга чейин, биягы жерге тагыл өрөөнү Тажикстан, Афганистан биягы түштүк жагы. Ошон үчүн нары бери өткөн адамдар аябай көп болгон. Соода сатык кылган адамдар, соодагерлер аябай көп өтүп турушкан бул жерде. Мына ошол бойдон сакталып турабы же мындай ошол убактан кийин өзгөртүүлөр киргизилдиби, оңдолду? Эми бул коргон чындыгында дубалы аябай сапаттуу курулгандыктан ушу канча убакыт өтсө дагы ушу жакын жылдарга чейин сакталып турду да. Кийинки гана мезгилдерде ушу мезгилдин өтүшү менен кичине эскире баштады. Урап дегендей аз-маз реставрация жүргүзүлгөн. Бул боз үйлөрдө эмнелер бар? Бул жерде эми ушу ичиндеги булар эми кийин курулду, реставрация болгондон кийин. Эми ал убактагы кандай акыбал болгондугу эми так картина жок. Бул жерде эми ичинде ушу аскерлер жайгашкан, датка турган ушул жерде ушул өрөөндү башкарып, нары бери өткөн элдерден да алым салым чогултуп дегендей. Анан жергиликтүү элден салык чогултуп, ушундай бийлик жүргүзүп турган да. Бул Алп тоолордун кучагында Кыпчак урусу атадан балага, муундан муунга калган зор өмүрдүн нарк наслин төмөндөтпөй, урпагына шек келтирбөө мыйзамын бек тутуп жашап турган. Бирок ошол кезде Кокон хандыгы улам кеңейип, Кудаяр хан экинчи ирет бийликке келип, Кара Тегин вилаятын колго алып, өз бийлигин Чоң Алай өрөөнүнө жайылтуунун үстүндө кам көрүп жаткан. Хан жиберген Кара Тумшук Бүркөт Кулдатка болжол менен 1864 жылы эрте жаздын алды менен Миңге Тете колдун коштоосунда Даработ коргонго келген. Айтып калышат да, мына аксакалдар эл оозунда айтып калышат да, бул жерде Даработ коргондо мындай дароо өтүп кетет деген дагы мындай улам сөздөр бар да. Бул канчалык даражада чындыгы бар? Кокон хандыгынын бийлик өкүлдөрү ошол жерде туруп алып, мына 9 жолдун тоому болгондуктан нары бери соода жолу болуп, нары бери адамдар көп өтүшкөн да. Анан алардан сөзсүз түрдө жана алым салым чогултуп турган. Анан катаалдыгы менен белгилүү болгон daткалар да болгон да. Мисалы үчүн Кулдатка деген катуу бийлик жүргүзгөн датка болгон. Ошол өтө нары бери өткөндөрдү кыйнап, алым салымды көп чогулткандыктан ошо уламыш болуп кеткен дагы, бул жерден тез өтүп кетиш керек деген элде ошондой көз караш болгон дагы дароо өт коргон деп ошондон аталып калган деп жүрүшөт да. Жакшы ага. Дагы бир угушубузга караганда, мына ушул жерден өткөндөр, Тажикстан же болбосо Кытайга өткөндөр, мына ушул коргонго буюмдарын алып келип, өздөрү дагы мындай коркунучтардан сактанчу экен да, ушул нерсе чынбы? Эми бул жерде ошол Кокон хандыгынын бийлигинин өкүлдөрү тургандан кийин ошол нары бери өткөн адамдардан сөзсүз түрдө алым салым чогулткандан кийин алардын коопсуздугу жөнүндө кам көрсө керек. Бирок аны алдын алып өткөн буюм сайымдары менимче бул жерге киргизилген эмес. Себеби бул коргондун айланасында алыс эмес жерлерде ар түрдүү мындай конуп түнөй турган жерлер, эс ала турган жерлер болгон да. Ошол жерлерде түнөп, эс алып, андан ары жолунан чыккан. Андан аркы коопсуздугуну менимче ошо жолдо узатып койгонго чейин эмелер жергиликтүү бийлик бир жерде эме кылса керек, аскерлер. Анда демек ошол салыктан алган буюм тайым, мал мүлк дегендерди ушул жерде өздөрү сакташкан экен да, менимче. Кандай болот анда? Эми ал бул жерден түшкөн ошол алым салымдардын баардыгын чогултулган, ал эле нары бери өткөн элдерден эле эмес, ушул жерде жашаган жергиликтүү элдерден дагы салык чогултулган да. Ошолордун баардыгы чогултулуп туруп Кокон хандыгына, ханына жөнөтүлүп турган. Себеби мындан ары чоң жол болгон, Фергана өрөөнүнө катыш Кокон шаарына чейин Кокон хандыгына жөнөтүлүп турган да. Ага, анан бул жерди тарыхый мурастайбы? Атайын сактап калуу үчүн өзүңүз айтып өттүңүз, чындыгында боз үйлөр жаңы эле түшүптүр. Дагы да өнүктүрүү максатында оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатабы? Эми бул ар бир элдин тарыхы негизи сакталыш керек. Мына бул коргон чындыгында кийинки мезгилдерде кыйроого учурап урай баштады эле. Ушул жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарынын кийлигишүүсү менен, айыл өкмөттүн кээ бир жетекчилеринин кийлигишүүсү менен, аракеттери менен мына көрүп турасыңар, кичине реставрация болуп, кичине ушундай иши алдыга жылды. Эми азыр чындыгында мына кичине боз үйлөрдүн гана эмесин тургузуп койбосо, азырынча эч нерсе курулуп элек, эми булардын пландары да бар экен. Кудай кааласа бул жерге бир жакшы нерселерди курабыз деп атышат.
Анан бул Дарыот Коргон дегенде эле сырттан келген туристтер кызыкпай, койбой өтүп кетпесе керек. Анан ошон үчүн туристтерди чакыруу үчүн кандайдыр бир туристтик зона катары дагы кылуу. Ошондой кылуу булардын пландарында бар экен. Эми элдин баары эле ошону каалашат. Бул жерге мисалы үчүн кол өнөрчүлүк боюнча бир нерселерди эме уюштуруп койсо болот эле. Ат жабдыктарын, улуттук кийимдерди тигүү боюнча, боз үйдүн мындай шаймандарын, боз үйдүн өзүнү жасоо боюнча бир нерселерди ушул жерге ачып койсо жакшы болот эле. Ошондой болот имиш деген эме сөздөр болуп атат. Кудай кааласа быйыл ушул аймактарды өнүктүрүү жылына болот деген ишеним арчсак болот экен анда. Эми кудай кааласа болуп калат болуш керек. Эми азыркы сыртынан айта берсе болот. Айыл аймагынын башчысы өзү да тарыхчы. Ошолорду ишке ашырамын деп жакшы киришип атат. Болуп калат болуш керек. Дарыот Коргондун дагы бир өзгөчөлүктөрү барбы? Өзгөчө жерлеричи? Бурчтары мына бул жакта да атайын бөлүктөрү бар экен да? Бул эми 4 бурчунда 4 мындай мунарачалары бар. Ошол мунарачаларда эми бул ошол мурунку мезгилде ошо кароолчулары турган экен, 4 тарапка көз салып, ким келет, ким кетет деп. Жакшы, бир барып көрөлүчү. Сепил 4 чарчы келип, узуну 80, туурасы 60, бийиктиги 6 метрди түзгөн. 4 бурчунан 4 мунара тургузулуп, алардын атайын 4 тарапка мылтык атуучу тешикчелер коюлуп, түндүк тарабынан жалгыз дарбаса курулган. Демек бул ылайга таш дагы аралашкан экен да. Таш дагы эми аралашмалар аябай көп болгон окшойт. Таш дагы, жүйүн дагы деп атат. Төөнүн сүтү да бар дейт. Биенин сүтү да бар дейт эми. Ал эмес адамдын каны да кошо журулган болушу мүмкүн деп айтып жүрөт. Тарыхый жер экен да. Демек Нарача ушул жерден кароочулар утур 4 жака, 4 тарапка карап ошо көз салып турушкан да. Өткөн кеткенде. Эми ал бузулуп калса керек, тепкичтери болгон да. Таянчы үстүнөн карап жүргөнгө. Анан эми бул жердеги Дарыот Коргон эли мына ушул өзгөчө коргонду кантип сакташат, кандай салымын кошуп жатат мындай жакшы деңгээлде сакталышына? Эми негизи бул жер сактаганга бардык эле кызыктар. Эми биздин эң тарыхый эмебиз ушул Дарыот Коргон. Келген кишилер деле, нары бери өткөн кишилер деле кызыгат да, коргон каерде, кантип сакталган, бардык тарыхына кызыгат. Эми үчүн качан курулуп калган, ким тарабынан курулган, эмне кызмат кылган деп. Эми мына азыркы турушу ушул, эми Кудай кааласа жакшы дагы оңдолуп, түздөлүп, анан ичине дагы бир жана жакшы нерселер курулса, сакталышы жакшы болот болуш керек. Жакшы. Кичинекей коргончулары барбы? Дагы бир башка бөлүктөрү? Жок. Бул ушул эле коргон болгон, анан сырты жалаң аң казылып, туурасы 5-6 метрлик. Анан аң сууга толтурулуп, эч ким өтө албай тургандай болуп. Дарбазасында асма көпүрө болгон. Күндүз түшүрүлүп керек болгон учурда, калаган учурда түнкүсүн тартып коюлуп, эч ким кире албай тургандай болгон, коргон болгон да. Чеп болгон да. Жакшы. Өзү кыргыз жери аябай тарыхка бай өлкө. Ушундай чептерибизде ондай тешик жерлерин оңдоп түзөп, кайрадан калыбына келтирип берет. Чындыгында бул жер өзгөчө, чоң Алай элинин сыймыктуу жери экен, тарыхый жер. Мындай жерлерди өркүндөтүп өстүрүп жүрөрүңүздөр. Сиздерге рахмат, ыраазычылык билдиребиз сизге. Чоң рахмат. Рахмат силерге, ишиңерге ийгилик. Бул жакка кирсеңиздер, ушул жакта биздин ошол апам өзү чебер, ошо апам өзү соккон жер ушул жерде. Ушул жерби? Кичинекей эле бир малканага окшош экен. Ушул жакта чоң тигүүчүлүк кылышат экен да. Ооба, ушул жакта. Арбаңыздар эжелер. Кел кызым, кел. Жастарбы? Кел кызым, кел. Менин айылым көрсөтүүсүнөн келдим. Элдер, атым Перзат. Кел. Айыл тургундары бул жака өтө алайын, Бияка өтмө. Айыл тургундары сиздерди аябай макташты. Мына
Чындыгында эле аябай сонун өнөргө көп болуп турам. Сумкамды бул жака коюп коеюн. Килем согот экенсиздер. Качантан бери баштадыңыздар бул өнөрдү? Бул өнөрдү биз жаш мезгилден бери согобуз. Биздин өзүбүздүн апаларыбыз үйрөткөн муну бизге. Ушу жаш мезгилден бери согуп үйрөнгөнбүз. Азыркы жаш кыздар анча жаш кыздар мындай сого албайт. Анан ошол үчүн өзүбүз согобуз. Биринчи жолу көрүшүм. Таар соккондорду көргөн болчумун. Анан килем соккондор өзгөчө экен. Ар бирин байлап чыгабыз, ооба. Биз бирден байлайбыз, аркага өткөрөбүз, токмо курабыз, азыр көрөсүң. Бул көчөттөрдүн аттары ар түрдүү. Бул кандай аталат? Согуп жаткан көчөтүбүздүн аты Кара Жорго. Кара Жорго бул эми азыр мода болуп атыптыр, ооба. Анан мурдаракта дагы бир башка көчөттөр болгон, олорду сокконбуз. Азыр мына Кара Жорго деген көчөт экен, ушуну согуп атабыз. Эже, атыңыз ким эле? Менин атым Гүлайым. Сиздикичи? Бул да Гүлайым. Адаш экенсиздер го? Ооба, экөөбүз доспуз. Бир айылдан болобуз, бир жерге келип турмушка чыкканбыз. Экөөңүздөр биргеликте жасайсыздар буларды? Бирге жасап атабыз. Муну күтүп, ушундай кылып көчөт кылып, буга согобуз эмичи. Азыр мен килем бүтүрүп атабыз. Бул килем бүткөндөн кийин бул эжеңе курабыз да ушул жерге эле. Согуп жайы менен бекер отурбай ушул муну килем бүтүрөбүз. Балдарыбыздын баарына бирден килем бүтүрүп беребиз. Кыздардын баардыгына сепке согобуз ушундай кылып. Кызык атам. Мага да бир үйрөтүңчү. Сиз го тез көп жылдан бери алектенип үйрөнүп калган болсоңуз керек, тез-тез, ооба. Мен үйрөнүшүм кандай болот экен эми? Кана байлап көрчү. Ортосунда кайсыл жерине киргизем? Мына жана ал мына. Болор да? Ооба, мына ажыратып туруп байлап көрчү. Байлайм, мына азыр карасын байлай бересиң. Кызылды байлап бүткөнбүз, ооба. Мындай алып туруп, анан ооба. Ошондо бул канча убакытта бүтөт? Бирден байлап чыкканда. Бирден байлап чыкканда эми биз 20 күн, 4 метрди 20 күндүн нары жак бизде бүтүрөбүз. Бир күндө сиздер канча канчага чейин жетабыздар? Мындай карыштагында бир каш согобуз да. Бир күндө бир каш. Бир каш согобуз, анан жардамчы болуп бирөөлөр жардам берсе жакшы эле согуп калат, мындай каштан ашырып согобуз. Ушинтип отуруп анан бүтөбүз да. Дизайн сизге ким иштеп берет? Кимдер түсүн тандаганга жардам берет? Бизде чекеден эле үйлөрдө бар көчөттөрчү, жаккан көчөт сала бересиң. Барып алып келип, мисалы үчүн менин көчөтүм жагып калса, бул апарып сала берет. Мен бирөөдөн неме кылган болсом. Ушинтип эле бири-бириден алып атабыз айылдагыларчы. Муну каяктан алдыңыз анан Кара Жоргону? Бул мен өзүм бүтүп турган эжем көчөтү. Эжем бир жактан алып салган окшойт азыр. Кара Жоргоду, Ооба, Кара Жорго дейт экен ошол. Кандай аталыштары бар? Кара Жорго дейт, баткен көчөт деп коет, Кырк Кытай дейт, Кытай көчөт дейт, дагы эмне дейт, Тамаша дейт, Гүлайым. Покрывал көчөт деп мындай тегерек будай покрывал көчөттөр бар, ошондон айтат. Бул көчөттүн көп эле түрү бар. Үйрөнгүдөйсүң Ферда. Шыгым бар бекен? Шыгым бар экен. Үйрөнгүдөйсүң. Сен үйрөнүп алдыңбы? Жардамга алып калат окшойбуз. Бул килем согууну үйрөнүү үчүн мен сөзсүз сизге келишим керек. Ооба. Дагы үйрөнө элек нерселерим көп экен. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле ар бир иштин өзүнүн жыргалы, анан кыйынчылыгы болот дегендей эле башында үйрөнө албай чындыгында кыйналдым эле. А бирок өздөштүрсө болбодай. Мына айыл ичи чындыгында ар бир айылда өзүнчө бир өнөрлөргө бай. А биз өзүңүздөр көргөндөй эле килем соккон эже менен сиздерди тааныштырдык. Эжелерге ыраазычылык билдиребиз. Сизге рахмат. Мына ушундай өнөрдүн аркалап келечек муундарга үйрөтүп, айыл элине жардамыңызды тийгизип жүрөрүңүз. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат силерге да. Салам алейкум жигиттер. Кандайсыңар? Машы берле, машы берле. Салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшы, машыгылар болуп атабы? Бул спортту негизинен биз кичинекейибизден эле бул жерде машыгып жүргөнбүз. Спорттун көп түрлөрүнө, мисалы үчүн волейбол, футбол болуп жүрүп, акыры окууну бүтүп, жогорку жайга барганда ошол жерден ошол жактан тандап кеттик. Биринчиден 95-жылы студент болуп кеттим Бишкекке. Ошол жерде мен спорттун самбо түрүнөн көбүнчө машыктым. Бишкекте 2 жыл машыккандан кийин Казакстанга бизде перевод болуп кеттик. Окуу жайыначы, университетке. Ал жерден да 1-2 жыл машыгып,
Ал жерден Қазақстанның самбо боюнча спорт чеберлигине талапкер болдум. Ошондой эле университеттин мыкты спортсмени болдум ошол жерде. Ал жерден 2 жылдан кийин 1999 жылдан баштап ушу спорттун оор атлетикасына өтүп кеттим толугу менен. Ал жерден бир канча жолу Казакстан чемпиону болдум. Ошондой эле шаарымда бир канча чемпион болуп машыгып жүрдүм. Эми бакыт айтсаң, сен ушул ушусанда деген спорт түрү менен машыгат экенсиң. Буга кандай кызыгып калдың эми? Бул спорттун түрүгө кызыкканым себеби тренеримдин багыты боюнча ушундай болуп калды. Ачайын айылда күрөшүп өзүмдө кызыгуу болгон. Ушу тренерим ушундай даярдан өзүм алып барам деп Кризия чемпионаткачы. Өзү айылда бир подвалда эле даярданып, ошентип барып мелештерге катышып, ошондон 3-чү орунду алып биринчи чоң взрослый урушупчу. Ошентип кызыгуу пайда болду. Акырындык менен жаш болсом да Кыргызстан чемпиону болдум. Эми ушул спорттун башка спорт түрлөрү менен айырмасы кандай экен эми? Сага эмнеси жакты? Просто трамбаз, полный защита. Мен жаш адамдарга үчүн трамбаз. И эми өнүгүп келаткан спорт Кытайдын ушу кикбоксинг түрү боюнча. Талант, бул айылдагылар ушу биздин сыймыктанган спорт жигиттерибиз, патриот жигиттерибиз дегенден мен элестеткенмин да, бир чоң бир адам болсо керек депчи. Анан бул оор атлетика, эми өзүң чакан жигит экенсиң, кандай бул кызыгып, кандай машыгып жатасың эми? Бул жерде негизинен бардык эле спорттун түрлөрүнүн өзүнүн категориясы болот. Весовой категория салмак боюнча. Ошо мен 52 салмак, 56 салмакка түшүп жүрөм постоянночу. Ошо мурунтан эле кызыгып калдым. Азыр эле келатам, ушул жерде машыгабыз, тренировка кылабыз. Өзү менен чогуу машыгып жүргөндөр аз баары эле чемпион болуп кетишти, башка спорттун түрүнө өтүп кетти. Ошо бул жерде азырынча бияк эле мен тренерим десем деле болот, мага кичине мораль жактан да колдоо берип келатат. Сен бул Азия чемпионатынын 3 жолку чемпиону экенсиң. Бул ийгиликтер кандай жетишип калдың? Бул Азия чемпионаты кече жакында эле 2018-жылдын 20 июнунан баштап 24 июнуна чейин Бишкек шаарында болуп өттү, жана Газпром спорт клубундачы. Бул жерде 9 мамлекет катышты. Ошол жерден атаандашып, бул жерде мен бул оор атлетиканын 3 түрү менен катышып, 3 теңден биринчи месттен алдым. Биздин машыккан жерибиз ушул жер. Эртең менен жумушка барабыз, жумуштан келебиз, кечинде бияк келебиз. Көбүсү 2 саат тренировка кылабыз ошол. Көп деле бул спортко көп деле эме керек эмес да. Айылдан эле бул деги Азияны, дүйнөнү багындырса болот экен да спорт менен машыгып, Ошо Алаңга кеткен жолу айылдан башталат дегенде ушул жерден баштаганбыз баары эле. Чоң спортсмен деле айылдын балдары баары эле айылда тренировка кылып шаарга барып. Эми шаарда, конечно, бул жерге караганда условиясы жакшы баары. Бул спорттун жакшы түрлөрүн тандап алсыңар да. Келечекте кандай максаттар бар эми? Талант. Эми келечекте Кудай кааласа кечегинде Азиянын чемпиону болгондо уже жолдомо берди бизге. Эртең октябрдын аягында 26-29 октябрда Москва шаарында дүйнөнүн чемпионаты өтөт, дүйнө боюнчачы. Ошол жерде жолдомо бердим, уже баштадык азыр. Ошого даярдык болуп атат эми? Даярдык болуп атат, эми. Бак, сен айтсаң эми. Келечекте кандай максаттар бар эми? Алдыга пландар барбы деги? Алдыга пландар бар. Буга калса ушул айдын аягында Кытайда өтүп аткан бүткүл дүйнөлүк университеттер аралык ушусанда боюнча чемпионат болот. Ошол жака жолдомо алган. Ошого даярданып аткан мезгилибиз. Кандай десем, чек арага чектеш айылда жашап туруп, Кыргызстандын бир бурчунда десек болот. Бүт Азияга таанылып, Кыргызстанга таанылып, Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнөгө дүңгүрөтүп жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Аман болгула. Айыл өнүкпөйүн, өлкө өнүкпөйт. Айылдын көркүн чыгаруу ар бирибиздин милдетибиз деп билели. Чындыгында аламга жол айылдан башталат деп бекеринен айтылбаса керек. Менин айылым көрсөтүүсү бүгүн Ош облусуна караштуу Чоң Алай районунун Дарат Коргон айылында болду. Кийинки көрсөтүүбүз балким сиздин айылыңызга барышы ыктымал. Андыктан биздин көрсөтүүнү калтырбай көрүңүздөр.
Албетте, сиздин айылыңызда болобуз. Саламат болуңуздар.